Созак районунда сүттү кайра иштеткен ири завод иштеп баштады. Буга чейин эми базарга сатылып жүргөндө өзүбүздө мындай завод ачылып калып жакшы болду. Жетишпей аткан нерсе бул сүт аз болуп атат да. Ушул айыл аймактарда сүт аз болуп атат. Созак районунда сүттү кайра иштеткен ири завод иштеп баштады. Бул заводдун курулушу толук мындан 1 жыл мурун башталган. Ушул тапта 20дай жергиликтүү тургун жумуш менен камсыз болгону айтылат. Калкка эң керектүү болгон сүт заводдун ишмердүүлүгүнө алдыда кенен токтолобуз. Бул биздин завод ишке киргенде курулушу мындан 1 жыл, туура 1 жыл мурун башталганда, былтыркы жылы март айында. Азыркы бүгүнкү күнү сүт алып баштадык. Мындан бир 10-15 күндөн бери жаңы иш баштадык. Bir 8-9 тонна сүт алып иштетип атабыз. Бул жер болсо азыр ошо сүттү кабыл ала турган жер. Сырттан алып келгендер насос аркылуу мына таразага, бул ваннага түшөт. Андан аркы процесс кетет. Бул жакта ушу сүт бышыруучу казандар бар. Мына жерде 10 тонналык, 6-10 тонналык казандар турат. Ошол процесс андан ары жүрүп отурат. Биякта болсо каймагын алып иштетүүчү сепаратор ишке кирип атат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мына жерде ошо. Андан сырткары биз каймагын бөлүп чыгарып алгандан кийин андан чыккан көк сүттү сырга беребиз. Бул жакта сыр чыгып атат. Бул биз даярдаган сырье болуп калат да, обезжирка деп коебуз. Мындан көп түрдөгү сырларды алып чыгарып алса болот. Андан ары кеткенибиз бияка. Сливочный бияктан берген каймактан сливочный май чыгарылат бул жакта. Азыр эми баягы даяр болуп чыккан немелер барбы жокпу? Бар. 100% даяр кылып сатка чыгарып аткан деңгээлге чыккан жер. Бар, андайдан бар. Bir azdan кийин бияктан май чыгып баштайт, сливочный май кадимгидей. Даяр болгон азыктар каерде? Азыр холодильникте камераларда сакталып атат. Узатуучу жайда. Канча убакытта даяр болуп калат? Азыр 20-30 мүнөттө даяр болуп калат. Жарым саат. Жарым саат. Sadece boğumu boğuğa koyalım. Bakalım kalıplar da diyor. İşte özümüzün bakın firma açat bunu. Anan bunda firma kararda. Şunu 200 gramdan kırıp satın yoluna koyalım da. Bunlar bunun bari şu süt saktalar.
охлаждающий деп коет, баягы сүттү муздатып, баягы ирип, бузулуп кетпеш үчүн ушуга сактайбыз. Муздатып турат. Негизи канча тоннаны иштеткен кездерде мүмкүнчүлүк бар анан? Эми биздики мүмкүнчүлүгүбүз 100 тонна, 120 тоннага чейин биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул могу жабдыктарды биз Россиядан алдык. Россиядан келген. Жакшы, мындай сапаттуу жабдыктар десек болот да. Сатуу жактары кандай окуат? Сиздерден чыккан продукцияны сатууга? Биз азыр биздин компания баарыбыз Кыргызстанга белгилүү Үмитико компаниясы. Biz ошол фирманын филиалы бул жер. Биз бияктан өзүбүз иштетип чыккан продукцияны ошо Үмитикого тияка жиберебиз. Ошол жактан кайра иштетип алар сатыга чыгарышат. Биз бир коробка май чыгарсак, аны 200 грамм, 550 грамм менен алар жасап чыгат, анан сатыга чыгат. Россия, Өзбекстан, Казакстанга экспорттолуп атат. Биз өндүргөн продукциялар. Бизде азыр эми жаңылышыңыздар да силерчи жаңы иштеп баштадыңыздар. Эмне кемчилдик бар, же болбосо дагы кандай колдоо керек, эмне жетишсиз болуп атат? Эми азырынча бизге ушу жаңы иштеп баштаганыбызга байланыштуу жетиштүү азырынча, жетиштүү. Азыркы деңгээл жетиштүү, жетиштүү. Болгон азыр 20 иш орду бар, 20 адам иштеп атат. Дагы сүт көбөйүп кетсе, 50-60 адамдык орун болот. Бизге жетишпей аткан нерсе бул сүт аз болуп атат да. Ушул айыл аймактарда сүт аз болуп атат. Көбүрөөк болсо, дагы мындан да жакшы болот элек. Азыр сүттөр ошондо кайсыл айылдардан келип атат? Биягы Базар Коргон, Сузак, Жалал Абад, Оштон бери Алабукадан бери келип атат. Эң алысы Алабука, Ош. Сүттөрдүн баягы көлөмүн көбөйтүү боюнча да иштер жүрүп атабы? Эми биз бул айыл өкмөттөрү менен байланышып, ошолор көбөйтөбүз деп атышат. Анан биз могу жакада өзүнчө кормовый цех ачалы деп биздин генеральный директорубуз өткөндө келип кетти. Ошондой кормовый цех ачсак, уйларды жана сүт бере турган уйларды элдер көбөйтөбүз дейт. Көбөйүп кетет деп атабыз биз да ошо. Biz hem uşumalga çeyin çet memleketlerde işlep gelgenbiz, özüzde de uşunday işler açılıp, biz dagı şu jakın жерден балдарыбыздын сөзүн кечки маалда балдарыбыз менен дагы күндүзү келип бул жерде иштегенбиз. Не ишпайсың жерде? Азыр сырный эмеде цехте иштейбиз, сыр чыгарабыз бул жактанчы. Кандай этаптан кетет, сыр чыгарыпсың, не кыласың? Биринчи сүттү бышырып алат, ага баягындай кошумчаларын кошуп, бышырып бүткөндөн кийин биз кеп бул жака пресске чыгартып, пресстен жактан дагы басабыз, андан чыгып калыптарына салынып, мына турган калыптарга салынат дагы, тиякта пресстерге коюлат. Андан кийин ошо туздуу суу бар, атайын кайнатып алганбыз, аларды муздатылган температурада ошол жака түшөт, ал жака барганда ошо катып калат, сырлар түшөт. Кийин сүтүн сарып туруп камерага таштайбыз. Заготовка болуп калат да ошондо бизде. Канчадан сатып аласыңар эми буларды? 10-15 күн болуп калды. 15 күн жакында эле ачылбады бул жер. Завод жакшы болду, ошо. Акман элинен сүттөрдү жыйнап келесиздер. Акман айылынан 400 литр, 500 литр ошо аралыгында чыгып атат, жакшы. Буга чейин кандай болчу бул? Бул жакка келгенге чейин сүттөр каяка ташылчу? Буга чейин эми базарга сатылып жүргөндө, эми өзүбүздө мындай завод ачылып калып жакшы болду. Негизинен элге пайдасы тийип, өзүбүздө переработка кылып, мында чоңойтуп дагы бир көбөйтүп дегендей аракет кылса жакшы болот. Акман айылында болжолдо канча үй бүлө менен иштешип атасыздар? 10-20 үй ака азырынча. 20 үй да, 20 үйдөн 400 литр нарак байраңда чыгып турат. Ошо. Канчадан сатып аласыздар эми ал жактан? 30 сомдон алып
бул жерге 44 сомдон алып келип сатып атабыз. Tekşiriyoruz da. Sütlü. Kazasını alıyoruz. Kazanı öyküyoruz. Bunun jırını tekşiriyoruz.